Бишкек шаарындагы Октябрь районуна караштуу Алтын Ордо жаңы конушунда турам. 6 үй социалдык объектилердин карамагында деген чечим чыгат. Соттун чечими аткарылбады. Соттун чечими аткарылбашы бул мыйзам бузулду. Сот чечими аткарылган жок, ошон үчүн бизге былтыр мына эжеке былтыр эле кайрылган. Эми ушу поликлиника керек да ушунча жаранга. Садик куруп бериш үчүн жер керек, ФАП куруп бериш үчүн жер керек. Сот чечими аткарууга тийиш экендиги мыйзамда тартип көрсөтүлгөн. Эмне себептен Октябрь районунун сотунун чечими бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай турат. Бүгүнкү күндө бул боюнча иш аракеттер жүргүзүп атабыз. Сиздерден бир сураныч ушу каралып атат деген жооптон башка эле жооп бериңиздерчи. Ал жерде социалдык объектинин так даана бөлүнүп атат. ФАПтын орду, балдар бакчанын орду, СКБнын. Октябрь районунун акими бүгүнкү күнгө чейин бул элдин соттун чечими эл тарапка чечилип турса дагы бүгүнкү күндө ошону аткарбай келгендиги бизди таң калтырып атат. Эмне үчүн мэр бул боюнча үн катпайт? Президенттин мунапысы бул социалдык объектилерди басып алган жерлерди мыйзамдаштырып бер деген эмес да. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, мен азыр Бишкек шаарындагы Октябрь районуна караштуу Алтын Ордо жаңы конушунда турам. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышта биздин ушул наамыбызга коллективдүү кайрылуу келип түштү. Ошонун алкагында ушул Алтын Ордо конушунун босогосунда турам. Азыр бизди жергиликтүүлөр мектептин жанында күтүп атыптыр. Ошол жерге барып пикирлерин, үндөрүн угабыз. Негизинен бизге келген кайрылуусунда бул Алтын Ордо жаңы конушу бүгүнкү күндө 13 000ге жакын адам өмүр кечирип, жашоосун улантып атыптыр. Бул Кыргызстанда баягы жат көйгөйлөрдөн эмес. Бул жакта дагы бала бакча, ФАП, балдар аянтчасы дегендей бир топ көйгөйлөр бар. Ошолорду камтып, анан бизге билдирүү жиберди. Урматтуу көрөрмандар, негизи бул жаңы конуш 2005 жылы өкмөт тараптан берилип, калктуу конуш катары түптөлүп баштаптыр. Анан учурда бул конушта болгон бир гана мектеп былтыр 2 жыл мурда курулуптур, президенттин демилгеси менен. Бирок бул жаңы конушта андан башка эч кандай бир социалдык объект жок экен. Анын негизи бул конуштун жашоочулары бүгүнкү күнгө чейин талашып келаткан жер маселеси экен. Мына мен турган жер бул ФАПтын орду экен. Муну ушул Лариса деген айым деп атышат. Анан иниси менен бир туугандар ушул жерди басып алган деген негиздемени келтирип атышат. Азыр мына ушул маселе боюнча бир топ кызыктуу суроолор, кызыктуу мындай бир көрүнүштөр бар экен. Анын баарын сиздерге ачыктап берели. Эмне үчүн дегеним, бул жерде 2012 жылы 18 октябрда соттун чечими чыгып, жалпысынан ушул 2 үй, андан ары 6 үй социалдык объектилердин карамагында деген чечим чыгат. Ошол чечим бүгүнкү күнгө чейин күчүндө турат экен. Бирок эмне себептен аткарылбай келет, бул кандай негиздемеге таянып атышат? Анткени соттун чечимин карасак, бүгүнкү күнгө чейин күчүндө турган чечим экен. Ал жогорку сот аркылуу дагы күчүндө калтырылыптыр.
Бирок биздин сот аткаруучулар бул ишти ишке ашырбай келет. Анын сыры эмнеде биз үчүн түшүнүксүз. Анан урматтуу көрөрмандар, негизи каралган экен. Бүгүнкү күндө сот чечими чыкса дагы дал ушул курулган үйлөргө эч кандай сот аткаруучулар тарабынан кыймыл аракет жүрбөй келгендигине даттанып отушат да. Негизи бул жерлерге эмне курулат эле, эмне каралган? Мына могу жерде ФАП дебедикпи? Бул калган могу 3 ФАП жерде. деги эң башындагы экен. Эң башындагысы, ооба. Анан могу жерде бул 2 үйдүн орду деген бул детский площадка болмок экен. Могу жашыл крыша бул. Анан деген детская площадка садик экен да, могул бул СКБ деп турган могул үй менен аркылуу СКБнын орду экен, ошо жанагы детский садик эмелердин орду. Андан аркыдагы 2 үй бар, ал деген торговый точка деп. Ар бир 2 кошулган участоктор, мына муну менен буну кошкондо, могу жерде бир где-то 10 соток, 12 соток болуп, прилегающий территориялары менен. Ушундай болуп калат да. Анан эми бул деген элдин көйгөйү да, менин жеке эле оюмда чымчыктын уясы деле бузулбасын. Бул адамдык немеге деле жатпайт. Муну биз жакшы билебиз. Но однако убагында буларга деген жанагы Караткевичтин убагында буларга деген жер бөлүп бериптир Алтын Ордодо. Мен кийин келдим Ак Ордодо. Мен кийин келдим, бирок мага мурунку жер менен жүргөндөр, мисалы мына Дамира деле Шайреже деле айтып атат, Караткевич ошо Ак Ордодон жер бериптир. Ну, булар Усубалиева Лариса барбай коет ал жерге. Бизге кереги жок, бизге Алтын Ордо керек депчи. Бирок эле эми 8-13 миң население деген могул жерлерге деген муктаж болуп атабыз да. Бул бизге кереги жок. Бизге кереги жок, биз уч кварталыныга. Бул элдин талабы, жашоочулардын талабы. 13 миң элдин талабы болуп атат бул дегенчи. Эң негизгиси бизге ФАП керек болуп атат. Самый наболевшийся вопрос это ФАП. ФАП маселеси. Соттун чечими ушул 8 үйгө чыккан. 8 үйгө чыгыптыр. 2012 жылы 8 үйгө соттун чечими чыгат. Болгондо да Верховный соттун чечими чыгат, снос деп. Но эмнегедир эле мына 20 жылдан бери эле бул деген аткарылбай келатат. Такыр эле келатат, аткарылбайчы. Эмнеге аткарылбай келатат? Эмне жагдай менен? Эмнеге каралбай атат бул нерсечи? Анан население 13 миң население болгондон кийин бизге поликлиника эмес, ФАП сурап атабыз. Бизге ФАПтын ордун берип койгулачы хотя бы. Калгандары деле мейли, эми торговый точка башкасын айтпай эле Поликлиника каяка барасыздар азыр? Биз деген Көкчарга барып атабыз азыр поликлиник. Жаңы Көкчарга бизди тиркеп коюшту. Көкчарга барыш аябай тяжело экен. Жашоочулар айтып атышат. Бир эмес 3 пересадка менен барат экен. Бул карапайым адамдар да 3 пересадка менен бир барганда эле 3 пересадка, келгендер 3 пересадка. Ошондо эле бир барып келгенде эле бир кишиге канча сом болуп кетип атат. 120 сом бир кишиге барып келгенге. Алар деген балдары менен барышат. Кандай болот? Бизге ушуну бир бул элдин үнү болуп атат, элдин үнү. Элдин үнүн биз деген доносить этиш керек болуп атабыз. Биз анткени элдин өкүлү болгондон кийин. Канча жылдан бери эле айтып келатабыз. Мына былтыр бир үй снос болду. Ошону менен эле токтоп калды. Ал дагы Усубалиева Лариса өзүңүздөр көргөндөй жана боз үйдү тигип алып отурат. Булардын өкүнүчтүүсү ушу чоң там эле салып алгандар болуп атат да. Чоң тамдарды салып алып, эми булардын арасында деле бар баягы жетим жесирлери бар, баягы инвалиди бар, жанагы балдары инвалиди бар, өзү инвалиди бар дегендейчи. Но бирок эле бул населениянын талабы болуп атат да, элдин талабы. Көпчүлүктүн кызыкчылыгы, а? Көпчүлүктүн кызыкчылыгы болуп атат. Түшүнүктүү. Азыр анда биз күтүп аткан элге баралы, ошол жактан Хорошо. маселелерди угалы. Хорошо, жашоочулардын баары Андан ары чогулуп, ушулар күтүп атышат да. Рахмат. Жүрүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, биз сиздерге Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Төмөндөгүдөй ыңгайлуу автоунаалар, тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өткөрмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп келишет. Ошондой эле коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Эч кабатырланбастан төмөнкү номерлерге байланышсаңыздар болот. +7 977 110 34 11. Аты жөнүңүз кандай аксакал? Турдуманбет Мукамбет. Канча жылдан бери бияқта турасыздар? 2009 жылдан бeri турабыз. 2012 жылдан бeri аксакалдар соттун төрагасымын. Көкжар анан ошол Алтын Ордо конушунда. Мен билишимче 2012 жылы жанакы закыбат кылган 8 участоктун соттун чечими чыккан, жогорку соттун. Ошо боюнча эле келатат, бир жолу келип
прокуратуранын представители келсе жакалап аны жана Лариса деген эме ошо ойдон соттун исполнительдери Бул- кеткен жок. Түшүндүм. Сиздерге сот чечип бериптир. Ооба. Мамлекет тарапка өтсүн деп, мамлекеттин кызыкчылыгын иштесин деп ал жердичи. Салынсын деп, ооба. Анан социалдык объекттер үчүн. Бул участоктардын ээлери кимдер? Ким саткан буларды? Ким басып алган? Өзүлөрү самозахват кылып алганда, участоктор бөлүнүп аткан кезде. Участок жетпей калганда анан эметип захват кылып отуруп алышыптыр. Бирөө отуруп, андан кийин беркилерди булатабат этип эле, силер дагы отуруп эле эчтеке болбойт. Коркпогула деп. Ошол ойдон анан жанагы 7-8 үй отуруп атпайбы. Эл айтсаңыздар эмне деп айтышты? Болбойт. Биз дагы адамбыз, биз дагы ушундай укугубуз бар биздин дагы. Болбой эле отуруп. Мындай кылалы. Былтыр калганын калып калган. Ошол ойдон эми быйыл сүзүлөт экен, баары узатып келсек дагы эле жок. Болбой атпайбы. Түшүндүм. Саламатсыздар, жашоочулар, бизге келип көңүл буруп аткан журналист айланайын. Бул жыл массив 2005-жылы түптөлгөн. Биз 2009-дан баштап жашайбыз. Ошондон бери 15 жыл өтүп атат да. 12-жылы бизге социалдык объектиге жанагы жерлерди бөлүп берген болчу. Ошол бөлүнүп, ошондон бери мына ФАП курулат, тигине садик курулат, ана мына болуп отуруп эле ушул болду. Ошондон бери биздин тагдырыбыз чечилбей эле келатат. Бул жерде жашоочулар көбөйгөндөн көбөйүп эле кетип баратабыз. Кары картаңдар бар, бала чакалуу кишилер бар, кыргыздар өзүңөр билесиңер. Алды 5 балалуу, аркасы 3 бала менен отурабыз. Биз бала чака ооруп калганда тетиги шаар жака тетек алып барып, кара жагачка алып барып, поликлиникада тетиги көжарга коюп койду, бир неудобный жерге. Биз ошолор менен барып келишибиз өтө кыйынга туруп атат. Бизге садик куруп бериш үчүн жер керек, ФАП куруп бериш үчүн жер керек. Ошолорду биздин ошо жакта 13 миң киши жашайбыз. 13 миң кишинин тагдырынын чечилиши бир 7-8 кишинин тагдырынан ылдый болуп калдыбы. Административдик сот тигилерге чечип берип коюп, биздин тагдырыбызга, биздин көйгөйүбүзгө карабай отуруп атат ушул учурдачы. Азыр мындай да. Көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн белгилеп кетели. Октябрь районунун соту жер ДЖСтин, өкмөттүн муниципалдык карамакка өтсүн деген чечим чыгарып бериптир. Берген. Ал чечимди бүгүнкү күнгө чейин 25 жылдан бери өкүм турса дагы ишке ашпай келатат деп даттанып келипсиздер, чынбы? Ооба. Экинчиси, президенттин мунапысы 2020-жылы башталып атат. Ошол мунапыста президенттин мунапысын пайдаланып 8 үй бүлө даттанып атат. Октябрь жергиликтүү бийликтин комиссиясы жер боюнча мунапыстын биздин өтүнүштү карабай атат деген доо коюшат. Мен түшүнүшүмчө. Мага жазган катыңыздарда ошондой болуп атат, Ушундай. Анан анда сиздер доо койгондо ал дооңар негиздүү бекен, силердин кайрылууңар комиссияда каралыш керек деген чечимди административдик сот чечип берип атат. Сиз айтып аткан ошол. Тигилердин пайдасына чечип коюп. Түшүнүп атам. Тигилердин укугу каралыш керек. Тигилер маселеси каралыш керек комиссияда деп атат. Анан эми ошол процесс бүгүнкү күндө убакыт өтүп кетти, 18-нде өтүп кетет экен, Ошого сиздер обжалование жазыпсыздар. Ооба. Эми ал боюнча бүгүн прокуратурага дагы баралы, кайрылалы. Бирок сиздердин мына эң көзүрүңүздөр соттун чечими болуп турбайбы? Так даана эл тарапка чечилиптир да. Эми ошонун күчүнө кирбей аткандыгын биз тийиштүү органдардан карап көрөлү. Анткени элдин конституциялык укугуңуздар бул. Жанагындай карапайым жашоочулардын баш мыйзамда көрсөтүлгөн укугу бул билим алганга, медициналык кароого, балдардын ошол бала бакчага барышы, жана башка деген бир топ эми көпчүлүктүн укугу деп айтсак болот да. Ошол 8 үй бүлөнүн укугунан жогору туруш керек деген нерсени белгилеп атасыздар да. Ошону белгилеп атабыз. Биздики ылдый болуп калып атат. Биздин ошончо кишинин укугу ылдый. 8 үй. Буга чейин кимдерге кайрылдыңыздар, эмне деп жооп берди? Буга чейин биз мэрге кайрылдык. Эмне деп жооп берди?
сот жанагынтип чечип берген, бизге каралсын, бизге өтсүн деп чечип берген болчу. Аты жөнүңүз толук? Саламатсыздарбы? Мен Кадралиева Мира Мухамбетовна, ушул Алтын Ордо конушунда квартал башчысы болуп эмгектенем 2012-жылдан бери. Менин билгеним боюнча 2005-жылы Алтын Ордо конушу түптөлгөн. Ушул 8 акыбат үй деген 2007-жылдан баштап салып башташыптыр. Жана биздин СКБнын ордун. Поликлиника, садик жана башка деген эмелерибизде. Эми ошондо деген көп эле инстанцияларга кайрылдык. Верховный сотко кайрылдык, прокуратурага кайрылдык, мэрияга кайрылдык, биздин жергиликтүү бийликтерге кайрылдык. Анан баары эле баягы эле такалып келип эле законго такалат экен да, эмнеге билбейбиз. Верховный соттун чечими чыккандан кийин бул деген последняя инстанция деп биз ошо эсептейбиз да. Жогорку соттун чечими чыккандан кийин бул непрекословно бул деген аткарылыш керек болчу снос депчи. Анан эми бул ушунча эртеден бери угуп атасыздар. Населенияда 13 000 калк болуп атат. Полицейскийди кошкондо. Ошондо деген бизде бир салынган бир соц объект жок. 3 жыл болду могу мектепти салдык биз дегенчи. Болгон Алтын Ордо конушунда. Эми ушу поликлиника керек да ушунча жаранга. Бул тока башы эле дагы канча адамдар болуп атат. Садик керек. Анан эми билбейм мен кандай да Верховный сотко мына кече да ачыштадык. Бүгүн дагы барып атабыз. Баягы в пользу захватчиков деп кетип атат да. Бизге эң негизги маселебиз ФАП керек болуп атат азыркы кезде. ФАП эмнеге ушуну бийликтер аткарбай келип атышат. Азыркы кезде ушу 8 акыбат үй менен департамент соттошуп атат. Биз баягы квартал башчылары, жашоочулар биз никакой претензия иметь эте албайт экенбиз. Биз даже сотко катыша албайт экенбиз да. Биз третий лицо болуп калат экенбиз. Ошон үчүн баягы урматтуу корреспонденттер, урматтуу элдер деп айтабыз да, кайрылып атабыз сиздерге, бизге максимально болушунча жардам берип коюшуңарды суранып атабыз да. Пожалуйста, кандай кыласыздар? ФАП маселесин чечип бериңиздер бизге деп. Маселе эмнеде? Бүгүнкү күндө ушул Алтын Ордо конушунда социалдык объектилердин жерлерин 8 участок 2005-жылы атайын бөлүнүп, архитектура менен бекитилип, баланска отурат. Эч бир тийиштүү документтери колунда жок жарандар келип басып алып, ошол жерди бүгүнкү күнгө чейин бербей келет экен. Анан Октябрь районунун соту ушул жергиликтүү бийликтин кайрылуусунун негизинде өкүм чыгарып, ушул муниципалдык аймакка кайтарылсын, социалдык объектилердин жерлери өз максатында пайдаланылсын деген өкүм чыгарып берет. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин сот аткаруучулар тарабынан бул маселе жөнгө салынбайт. Өзүңүздөр билгендей, соттун чечими аткарууга тийиш, бирок ушул соттун чечимин аткарбай койгондугу бул өзүнчө кылмыш экендигин дагы биз билебиз. Ушул маселе боюнча биз тийиштүү органдарга суроолорубузду беребиз. Негизинен бул боюнча жергиликтүү бийлик, анын башында аким кыймылдай турган иш десек болот. Эмне үчүн Октябрь районунун акими бүгүнкү күнгө чейин бул элдин соттун чечими эл тарапка чечилип турса дагы бүгүнкү күндө ошону аткарбай келгендиги бизди таң калтырып атат. Эмне үчүн мэр бул боюнча үн катпайт, эмне үчүн аракет кылышпайт деген суроолор ачык бойдон калат. Азыр биз баралы тийиштүү ушул райондун кызматына, прокуратура кызматына барып суроолорду беребиз. Ушунча элдин мүдөөсү чечилип айланып кетейинде. Арызыбыз президентибизге жетип, ФАПтын ордун колубузга тийгизип, ФАП салынып, детсадтар салынып, жаркырап жайнап, бала бакырабыздар менен ойноп күлүп жүргөнгө жетели. Сиз дагы батаңыз. Майлы улум сен келгениңе да чоң рахмат. Бул жерде мыймаммын. Балам ушул жерде жашайт. Мен Алайдан келдим. Ушу элдин үнүн угузуп балам ошол сен ушуларга жардам кылсаң аябай жакшы болот. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ушундай элдин үнүн ошол президенттерге жеткирип жүрө бер улум. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасына келдик. Өзүңүздөр көргөндөй азыр прокурордон маалымат алалы, кандай деп, эмне деп жооп берет. Буга чейин ушул соттун бүгүнкү күнгө чейин күчүндө турган чечимине эмне аракеттер жүргүзүлбөй келди, сот чечимин аткарбаган сот аткаруучуларга кандай баа берди, алардын жоопкерчиликтери кандай каралды, мындан кийин соттун чечими жогорудагы
аткарууга тийиштеген чечим качан аткарылат, ал боюнча прокуратуранын кыймыл аракети кандай болот деген суроолорго жооп алабыз жумуштар. Siz giriyoruz пока. Video evi Эч нерсе эчтеме. Саламатсыздар. Саламатсыз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Кече кепсетти келек болду. Билем. Сыяктуу бир кичине бир зарыл бир 5 мүнөттүк жумушум бар болчу, ошол үчүн кичине кармап койдум да. Так, Назираны чакыр, жана ошол материалдардын полностью мага алып келсин. Аты жөнүм Улукбек. Тааныбыз, Карабек болуп. Бишкек шаардык таанышканыма абдан кубанычтамын. Бишкек шаардык кеңешинде өкүлбүз. Анан бизге ушул жолдош прокурор өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Сыдыков Аманбек Бейшенбекович, Октябрь район прокурор болом. Бул маселе боюнча көчө мага эже келип кеткен. Эжелер таанышпыз, билебиз. Бул боюнча көчө арыз жазышты. Азыр бүт болгон аракетибизди бул боюнча карап иштеп чыгабыз. Жактоочу ким аркылуу жаздыңыздар? Өздөрү жазды. Эркингүл. Коллективный жааматтык арыз жазды. Эркингүл жазды. Азыр Аманбек Бейшенбекович бир маселе болуп атат. Өзүңүз билгендей, бул жерге байланышкан маселе аябай кылдат каралып, жалпы элдин кызыкчылыгы биринчи орунда туруш керек деген нерсе мамлекетте жүрүп аткан учур. Анан маселе жөнүндө кабардар экенсиз да. Билебиз. Анда сизге эми мына сот аткаруучулар бүгүнкү күндө прокуратуранын карамагына өттү да. Өтүп атат. Ушундан улам мына 2012 жылдын 18 октябрда Жобомго кадырбек кирсин чогуу. Октябрь районунун соту 2012 жылдын 18 октябрында чечим чыгарып берип атат. Бул чечимде ДЖСтин кайрылуусун негиздүү кылып, жүйөлүү кылып, мындайча айтканда элдин кызыкчылыгына жогорудагы 8 участок бөлүнүптүр. Мамлекеттик муниципалдык аймакка өтсүн деген чечим чыгыптыр. Эми ушундан улам бүгүнкү күндө сот чечими аткарууга тийиш экендиги мыйзамда такыр көрсөтүлгөн. Эмне себептен Октябрь районунун сотунун чечими бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай турат. Ошо 2015 жылы жогорку сот дагы Күчүндө калып калтырып атат. Мынча. Менин маалыматым боюнча 2 үй боюнча да чечим Чыгып калды. бул боюнча жанагы снос боюнча чечим чыккан да. Ошо 2 фамилиясы Уметова менен Аманалиевке чечим чыгып атат, что ордунда калсын ордунда деген. калсын деп азыр ошол боюнча 2 чечим чыккан. Административный сот тарабынан. Так, бул боюнча бүгүнкү күндө бизде материалдардын баарын көтөрдүк. Эмне себептен бул соттун чечими аткарылбагандыгы боюнча бүгүнкү учурда мына көчөгө келип, чын айтайын, буга чейин мен биринчи жолу көчө силер менен көрүп тааныштым турабыз. Силер да мен менен биринчи жолу ушул вопрос менен бияктан жааматтык арыз болуп келгенден кийин өзүм жеке көзүм өнүм алып, орун басарыма тапшырып, бүгүнкү күндө бул боюнча иш аракеттер азыр жүргүзүп атабыз. Соттун чечимин эмне себептен аткарылбай ушул убакытка чейин созулуп калгандыгы боюнча. Муну биргеликте тиги Октябрь райондук мамлекеттик администрациясынын акими башчысы Жаныбек Аманович менен чогуу биргеликте уже иштеп баштадык. Мен уже аны менен көчө сиздерге келип кеткенден кийин уже телефон менен байланышып, бүт болгон эмне бизде жок, эмне кагаздар бар, эмне көйгөйлөр канча жолу кайрылган, ошонун баарын тактап атабыз. Аманбек Бейшенбекович, суроо мында болуп атат. Сот аткаруучулардын үстүнөн прокуратура тарабынан бүгүнкү күнгө чейин мына 2012 жылы чечим чыгып атса, бүгүнкү күнгө чейин Октябрь районунун прокуратурасы тарабынан кандай иш аракеттер жүрдү, эмне чара көрүлдү? Эми өзүңөргө маалым болгондой, мен өзүм дайындалганыма бияка бир 2 айдай эле болду. Буга чейин менин кабарым деле жок болчу. Мына ушул келгенден кийин, эжелер келгенден кийин мен билдим. Ошол өзүм билгенден ошо көзөмөлгө алдым. Бул боюнча иштер уже уланып жүргүзүлүп жатат.
Демек буга чейин чейин прокуратура тарабынан бир жолу дагы сот аткаруучуларга жогорудагы иш боюнча эч бир чара көрүлгөн эмеспи? жок, бул боюнча Чокмон Кадырбековичем менде маалыматым жок экен, өзүңүз бир айтып тааныштырып айтып койсоңуз. Жанагы алтын орда участок боюнча Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. прокурор орунбасары Чокмон Кадырбеков. 2007 эң башкы иретти баштаганда 2007 жылы Октябрь айында ички иштер бөлүмү тарабынан 2007 жылы 8 адамга кылмыш иш козголгон. Мынакурду статья боюнча самоуправство 373 статья менен. Кимге? 8 адамгачы, жанагы салгандаргачы. Захватчиктер, самозахваттарга. Иш козголгон. Андан соң 2011 жылы департамент, 2007 жылы департамент ДЖС мэринин карамагында сотко берген, сот аны убакытта токтоткон. Анан кийин сот иши уланып барып 2011 жылы эсимде сот чечим чыккан, снос болсун деп. 12 снос чыккан, анан кийин ал сот чечими барды болуп туруп жогорку сотко чейин такталган. Андан соң ошо 8 адам маселеси боюнча өкмөттүн кабинетинде эме чыгат, буйругу чыгат 2015 жылы. Ушулар боюнча ар бир случай боюнча эмне кылабыз деп өкмөт токтом чыгат. Токтом алкагында 2015 жылы по-моему комиссия түзөт, атайын комиссия түзүп туруп, полностью комиссия түзүп, комиссия бир ай бою иштеп, кандайдыр суроолор көтөрүп, кандай маселе иликтегенден кийин өкмөт комиссия анын жыйынтыгын эме берет, мэрияга берет. Ушул 8 адамга тийиштүү жетектүүлүккө таап берилет. Бирок мэрия 2015 жылы ага жооп берет комиссияга, өкмөт комиссияга жер табылган жок депчи. Андан соң булар сот аткаруучулар булар эжекер прокуратурага биз былтыр кайрылгансыздар, буга чейин кайрылуу болбой эмес. Анткени былтыр эжекер менен кайрылуу көйгөйүн на месте чыгып туруп, өзүм карап туруп, анан кийин маселе туулган. Почему өз убактында сот аткаруучулар аткарган жок сот чечимин, анткени ал жер тилкесинде болот да, бияк эжекер схемасы ылайык. 2013 жылы мына 4 участоктор жер тилкеси соцкультурга багытталган. 4 участок, 4 участокчу. Буга анан да маселе тууп атат. 2013 жылы мамлекет тарабынан Укстрадан жерге заключение алып атат. Биринчи. Тиги 8 адам 2000 правительственный комиссиянын жыйынтыгы негизинде алар да алган да. Бирок биз былтыр иликтеп сот аткаруучуларга почему эмне негизден булар деген 3 жыл сайын беренин астында сот кыймыл аракетин эме берилген үст жактанчы атай толуп келген. Бирок былтыр прокуратура кириши менен бирөөсүнүн снос болгон. Бүгүндө калгандары 2 иш боюнча алар сотко берип, ортодо эмне болду? Булар деген тараптар 2023-24 жылда соттурга кайрылган бүт жаккачы, жаңы ачылган жагдай менен кайрылып, бирок кандай себептер менен кээрүүлүккө кароосуз калган. Ошо бирок негиз прокуратурага былтыр кайрылган биринчи. Түшүнүктүү. Биринчи суроо жооп алуу ылайында эмне үчүн сот чечими чыккан күндөн баштап күчүнө киргенден кийин 2012 жылдан бери сот аткаруучулар сот чечимин аткарбай коюу бул өзү мыйзам бузуу кылмыш болуп эсептелет да. Ортодо 2015 жылы айтпайбы, өкмөттүн буйругу чыккан. Жок, түшүндүм. Азыр биринчи буйруктан соттун чечими жогору турат да. Мен соттун чечимин айтып атам. Биринчи соттун чечими 2012 жылы чыкса. Алар улам сайын урматтуу мырза, сот аткаруучу мыйзам бар да, кыймыл аракетине алар деген как они постоянно же обзаловать этип жүргөн да. Качан барган сайын сотко арызданып, улам сайын токтотуп келген. Негиз болобу соттун чечимине даттануу, сот чечимин аткарбообу. Сот чечими. Сот чечим чыгарып берди. Бирок алар мыйзам алардын укугу бар экен да. Ушул негизинде жаңы ачылган жагдай деп улам сайын сотко бере берген. Район сотко жаңы ачылган жагдай деп. Жаңы ачылган жагдай кайсы экен? Ушул берген деп сотко. Сот аткаруучунун аракети. Мен азыр мындай да сот аткаруучу аракетине. Сот аткаруучунун аракети соттун чечиминин негизинде болуш керек. Алар соттун чечиминин негизинде аткарса, алар аракетине эч кандай доо кое алмак эмес да. Сот аткаруучулардын. Ошондо сот аткаруучулардын ишмердүүлүгү боюнча прокуратура тарабынан баа берилдиби ошолорго? Сот аткаруучу боюнча былтыр прокуратура кайрылганда сот аткаруучунун кыймыл аракетине биз баа берип туруп маалымат неме бергенбиз. Анткени булар деген сот аткаруучу аткаруу барган 3 жыл туурабы? 3 жыл болчу. Эмне баа берилди? Алар кайтарган. 2 жыл сот аткаруучу кайтарган. Жок, эмне баа берилди? Жок, баа эме деп, потому что сот аткаруучуларга снос кылам деген барганда, булар деген бир учурда техника камсыз кылган эмес,
экинчи жолу документтер туура эмес болуп кайта кайтарылган түшүндүм. кыймыл аракеттерине. Соттун чечими аткарылбады. Соттун чечими аткарылбашы бул мыйзам бузулуу. Сот чечими аткарган жок, ошон үчүн бизге былтыр мына эжеке былтыр эле кайрылган бизге. Түшүндүм. Эми мындан кийин 2012-ден баштап эч ким прокуратура кайрылган эмес бул боюнча. түшүндүм. Бирок сиздер мониторинг этип канча соттун чечими чыкты, анын аткаруу жолдору, алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө сиздердин колуңуздардагы иш да, чынбы? Ооба. Сот аткаруучулар буга чейин баа берилбесе, былтырдан бери бир баа берилдиби? Анткени былтыр мынага бир снос болду, калган экинчи, үчүнчү снос болгондо алар сотко кайрылышты кайта тараптан, тиги 8 адам, 7 адам сотко кайрылып калат. Ага сот аткаруучу аракетин карата. Сотко берди, бүгүнкү күнү 6 болуп каралып атат. Демек, Бүтүн чечим чыгара элек. муну соттун чечими эч нерсеге жарабайбы ошондо жана 2012-жыл Ал күчүндө да. күчүндө болсо. Бирок сот аткаруучу кыймыл аракет Кыймыл аракетине биз даттанып атпайбыз мына эл. Сиздер даттанышыңыздар керек да, соттун чечимин аткарбай атат, мунун кыймыл аракетине баа бериш керек деп баа бердиңиздерби? Бүгүнкү күндө сот каралып атат, бүтүрөк чечим чыгара элек. Эмнесине сот каралып атат? Кайсы иш боюнча? Боюнча, деги адамдардын арызы боюнча. Жок, биз сот аткаруучулардын жоопкерчилигин карап Ошо сот бүтсүн да, сот карам жыйынтыгын анын карайбыз. Сот иштин маңызы эмнеде болуп атат алга? Иә. Иштин маңызы эмнеде болуп атат? Сиз эле кыйналбай айтып кетпеңиз мындай. Кандай болот эле? Шуурабайды айтып бериңиз бетале. Так, на данный момент действия судоисполнителя рассмотрено в рамках законодательства Алтын Кыргызской Ордодо көп Республикасы. кыргыздар аякта. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Мыйзамдын чегинде баары каралып чыккан. Ортодон бул суроо сиздин сурооңузга эмнеге 2012-жылдан бери чыккан чечимге бүгүнкү күнгө чейин аткарылбай жатат дегенге төмөнгөдө жооп бере алам. Анткени биринчиден айтып кеткендей жана 2012-жылы чыккан соттун чечими бүгүнкү күнгө чейин күчүндө. Алга алуушул күчүнө кирген сот чечимин алган аткаруу барагы чыккан, ал бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Ортодон ар бир тараптар доогер болобу жана карызкор болобу, алар сот аткаруучулар мыйзамынын чегинде сот аткаруучунун даттануусуна, сот аткаруучунун аракеттерине даттануу укугу бар. Ал ошол укуктар менен колдонуп, ушул 12-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин алар сот аракеттерин, кыймылдарын сотко даттанып келатат. Буга чейин Октябрь райондук сотко да кайрылышкан, ошол иштин алкагында дагы административдик сотко да каралган. Ортодон сотто каралып жатып аракеттерин даттанып, обжаловать этип жаткан убакта булар болсо эми сот аткаруучу ишти жүргүзө албайт, ал токтотууга милдеттүү. Ортодон сот аткаруучунун аткаруу мөөнөтү 6 ай. Вот аткаруу барагы түштү, 6 айдын ичинде булар деген выселение, снос кылышат. Бирок ошо 6 айдан кийин мөөнөт өткөндөн соот аткаруучу кайра аткаруу барагын кайтарып берет. Анан тиги карызкор эми аткаруу барагын тараптарды аткаруу барагы 6 айдан өткөндөн кийин 3 жылдын чегинде кайра берсе болот. Ошондуктан бул ушинтип созулуп келген. Азыр эми бирок ар бир сот аткаруучунун ишинин баары прокуратура тарабынан каралып чыгып, мыйзамдын чегинде берилген. Мыйзамдын чегинде баа берилген. Бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү күндө бул аткаруу барагы иши токтолуп турат. Анткени булар административный комиссиясынын чечимин административ сотто жок, биринчи азыр соттун чечиминен да мындай кылалы, азыр мындай кылалы. Бул деген сиз по существу карап аткан иш, бул бөлөкчө, бул бөлөк эме анын күчү верховныйга чейин жетип, азыр ал этапта каралбайт. жетип уже чыккан. Бүгүнкү күндө булар деген комиссиянын чегин аткаруу барагы өтүп жаткан ичинен комиссиянын акиматтык комиссиясынын чечимин булар административ сотто берген. Ал административ сотто каралып жатат. Ал административдик параллельно өтүп жаткан соттук чечим бүтмөйүнчө сот аткаруучу иш аракеттерин жанагы сноско эми аракет жасаганга болот. Азыр ал боюнча деталдуу түрдө өтөлү. Биздин биринчи сурообуз, сот аткаруучу 2012-жылы чыккан чечимди эмнеге аткарбады жана ага эмне баа берилди прокуратура тарабынан деген кыска суроого эле кыска жооп алгыбыз келип атат. Буга чейин кайсы бир ошол сот аткаруучунун мөөнөтү, анын процедуралык ички маселесин сураган жокпуз. Бизге баа берилдиби, берилген жокпу ошол боюнча? Баа берилген. Эмне деген баа берилди?
сот аткаруучу мыйзамдын чегинде аткарып келе жатат. Анткени 6 айдын ичинде ал карап чыгып 2012 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин сот чечимин аткарбаштыгы бул мыйзам чегинде келаткан көрүнүшпү? 12 жылдан бери ортодон кийин бул 6 айдан кийин иш токтотулуп сот аткаруучу 6 айдан кийин ичинде мөөнөт өткөндөн кийин ал деген мыйзамдын чегинде сот аткаруучунун жанагы мыйзамдын 3 жылдык укугу бар экен. 3 жылдык вы не путайте. 6 ай сот аткаруучу 6 айда аткаруу бараан карап чыккандан кийин ал деген аткаруу если аткаруу бараак аткарылбаса ал кайра аткаруу бараагын эмеге Короче, кайра кайтарып берет. Ошон үчүн ар бир сайын 6 ай өткөндөн кийин сот аткаруучу мөөнөт өткөндөн кийин ал аткаруу бараан кайтарып берген. Бул сот аткаруучунун милдеттүү. Бул 6 айга дайын өтүп кеткенде ал аткаруу бараан өзүнө Демек ал сот аткаруучулар бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдуу эле аракеттерде келатат. Мыйзамдуу эле аракетте келатат. Дагы канча жыл мыйзамдуу аракет уланат? Өмүр бою. Жылдыш прокурор бул жерде сиздин маселе да. 6 ай ичинде эмнеге сот аткаруучу аткарган жок анда. Мыйзам чегинен Мыйзамдын чегинде 6 ай ичинде ал үйдү жөн эле снайсть этип коймокто. Сот аткаруучу бул деген үйдү өзү жалгыз эле барып эле снайсть эте албайт. Ага чейин бул мэриядан эмеден ар бир мекемелерден бул комиссия түзүлүшү керек. Сот аткаруучу Түзүлгөн. Баарына эмелер извещенияларды кабарларын берет. Бирок ар бир тараптан же кандай болсун алар Ошентип ай сайын сот аткаруучу биз мэрияга жасабыз, хакимиятка жасабыз. Алар айтып атат, сот аткаруучу техника сураса биз берүүгө даярбыз. Биз эмеге даярбыз деп эле ошол эле жооп келип атат. Анан прокуратурага жазсаң деле каралып атат, хакимиятка жазсаң да каралып атат, мэрияга жазсаң дагы бул суроо каралып атат. Бунун чеги болобу же болбойбу? Элге факт коюп береби же койбойбу? Сүрүшпөдүк беле, арызыңызды таштадыңыздар. Арыз негизинде азыр кайра бүт карап чыгабыз уже. Мен өзүм өнүмдөн карап чыгабыз. Артында калат. Алмамбек Бейшимбекович, эми өзүңүз билесиз, мамлекеттин саясаты кандай болуп атат, эмне болуп атат, элдин маселеси, мамлекеттин жооптуу адамдар үчүн кандай мааниге ээ болуп атат, баарыбыз көрүп атабыз чынбы? Мындан улам сизге азыр ушул 6 ай деп улам ички процедуралык маселелерди мындай такап бүгүнкү күнгө чейин 12 жылдан бери чечилбей келаткан сот аткаруучуларга биринчи биздин эми Оозеки кайрылуубуздагы медиага чыккандан кийин бул азыр мыйзамдуу болуп эсептелет. Биринчи талабыбыз сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнө дыкаттык көңүл буруп баа бериңиздер. Эмне үчүн дегенде мына ошол жерде 13 000 киши жашап атат. Эми 13 000 киши бийликке мындай ыраазы болуш үчүн элементардуу ал жерде ФАП болуш керек, бала бакча болуш керек, мектеп болуш керек. Элементардуу эң маанилүү жашоодун муктаждыктары. Ушул нерселер бүгүнкү күнгө чейин бөлүнүп, архитектура тарабынан бекитилип, мындай схемага кирген жер, аны сот чечими чыгып бекитип берип атат. Мына ушул жерге жайгашса болот, бул муниципалдык жер болуп эсептелет деп. Анан ушул нерсени сиздер эми бул көйгөй үчүн эл да президентке, Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып, ушуну эми ызылдатып ошол жака маселе көтөрүлбөй турган деңгээлде эми сиздердин түздөн түз ыйгарым укугуңуздардагы маселе экен. Бүгүн сот аткаруучулар сиздерге өтүп атат. Аны көзөмөлдөө ишине дыкаттык көңүл буруп аткартканга сиздерде толук күчүңүздөр бүгүн жол берет. Мындан улам ушул маселени эми жакынкы тез аранын ичинде көңүл буруп, өзүңүз мына жетекчиликке алдым, өзүм көңүл бурам, өзүм маселени чечип берем деп атасыз. Ушуну эми ишке ашырып берсеңиз деген ойду айткыбыз келип атат. 8 кишиден 8 ал жердеги 13 000 кишинин укугу конституцияда жогору болот. Анан биринчи талап сот аткаруучулардын ишмердүүлүгүнө баа берип, 12 жылдан бери аткарбай жүргөн сот аткаруучуларга жоопкерчилигин карап бериңиздер. Экинчиси ошол жердеги баскынчылык президенттин мунапысы бул социалдык объектлерди басып алган жерлерди мыйзамдаштырып бер деген эмес да. Ал жерде социалдык объектинде так даана бөлүнүп атат. ФАПтын орду, балдар бакчанын орду, СКБнын, торговый точканын орду деп соцобъекттин жерлерин бекитип атат. Ошол жаңы конушта болгону мамлекет тараптан бир гана мектепке гана мүмкүнчүлүк болуп салып бериптир. Калган бир дагы социалдык объект жок экен. Ошого жер жок эмес, бар экен. Эл көрсөтүп берип атат, мына деп сот утуп берип атат. Анан эми административдик биздин гумандуу сот кандай сыр менен аны
жанагы 8-ин тарабына чечип берип койду, ал дагы чоң суроо да. Эми ошол административдик соттун мөөнөт обжалованиясы мына 18-inde токтойт экен. Ошого чейин ыкчам тездик менен ошого эми прокуратура мамлекеттин жерин коргойсуздар, мамлекеттин укугун коргойсуздар. Ошого ушул мөөнөт өтүп кеткенге чейин сотко даттама берсеңиздер, экинчи талап. Анан үчүнчүсү мындан аркы иште сот аткаруучуларды мына күчүндө турган соттун чечимин иш аракети менен далилдеп, тез убакыттын ичинде жоопкерчиликке алып, ошол элдин кызыкчылыгын чечип берип койсоңуздар, ал жакта булар айтып атат мына. Биз ФАПты мамлекет куруп бербей эле койсун дейт. Биз спонсорлорду таап койдук дейт. Даяр турат дейт. Арабтар келип куруп беребиз деп атат дейт. Жер маселесин эле чечип бергиле, узаконить этип бергиле, бүттү. Биз калган спонсорду өзүбүз таап эле салып алабыз деп атабыз. Анан эми бул элдин жакшы билесиздер, конституциялык укугу бар. Конституциялык укук менен бекитилген. Булар балдардын укугу, ошол жердеги кары картаңдардын, келин кыздардын, боюнда барлардын, башкалардын, жашоочулардын эң жашоодогу маанилүү муктаждыктары ушул жерде көрсөтүлүп турат. Эми ушуга прокурор катары ушул ишти өзүңүз жоопкерчиликке алып, канча убакыт керек, кантип ушуну жолго салып бере аласыз? Окуяңыздар көчө жана айткандай эле арыз келип түштү, ошол күнү эле каттадык. Мыйзам боюнча 14 күндүк мөөнөтүбүз бар. Бирок мен кол алдында иштеген кызматкерлериме тапшырма бердим. Чойбой эртерээк карап чыкканга көчө эле Чолонбек Карыбековке баарын баш болуп, баарын айтып түшүндүрүп эметтим. Жеке көзүм өнүм алдым. Азыр биякта коюлуп аткан доо талаптар боюнча да көчөдө эжелер айтып кеткен. Мунун баарын билип турабыз. Азыр бүт ошол боюнча иштеп жүрүп атат. 18-индеги шаардын административдик соту боюнча ошого обжалованияны бере аласыздарбы? Мөөнөт өткөргөнгө чейин? Азыр мыйзам чегинде биз карап көрөбүз. Мыйзам жол берсе сөзсүз беребиз. Мыйзам эми мамлекеттин жери сиздер койсоңуздар азыр. Карап көрөбүз анан. Мыйзам жол берсе биз ДЖС эмне үчүн бизге таң калып атабыз да? Аким, ДЖС ошол жерде эмне кылып отурат алар мындай? Ал боюнча да өзүнүн прокурор келтиребиз. Азыр ошолордун да жоопкерчилигин текшерип көрүңүздөр. Карап чыгабыз. 12-жылдан бери унутпай отургандыгын, балким алардын оозун майлап отурат бирөө. Анын баарын карап чыгабыз. 18-индеги маселе мөөнөт өтүп кетпейби? Биз ошондон кооптонуп атабыз да. Эмнеге өтүп кетпейт? 18-inde обжалование мына сиздерде коллективдүү арызда жазылып атпайбы обжалованиянын мөөнөтү? Ошону жок, ага чейин убактыбыз бар. Азыр боюнча тапшырма бергем, азыр боюнча иштеп атышат. сураныч ошол 18-индеги маселеге бир көңүл буруп койсоңуздар, эң маанилүүсү ошол болуп атат да башында. Анан кийин сот аткаруучулардын кыймыл аракетине баа бериңиздер. Баарын беребиз. Сиздерден бир сураныч ушу каралып атат деген жооптон башка эле жооп бериңиздерчи. Конкретно болсо болот же болбосо болбойт дегенчи. 2012-жылдан бери 6 папка болду. Ушул эме арыздар келген, каралып атат деген 14 күндүн ичинде жооп беришиңер керек экен. Ошол каттын жообу ушул эле болуп атат. Каралып атат жана каралып атат. Азыр мына күчүндө турат да, сот чечими. Ошону аткарыш үчүн канча убакыт керек? Бизге азыр биринчи этапта 18-индеги шаардык жанагы административдик сот боюнча маселени карап бериңиздер. Экинчиде жанагы кыймыл аракетине баа бериңиздер. Үчүнчүсү ишмердүүлүк. Мындан аркы ошол жердеги соттун чечимин аткартып бериңиздер. А соттун чечимин аткартып берүү үчүн биздин катышуубузду да камсыздап берсеңиздер, ошол процессте элдин көйгөйү боюнча биз дагы өзгө бололу, э? Биздин данныйларды укталып каласыздарбы? Ошондо канча күндө биз жооп ала алабыз? Жок, бул элдин. Жок, бияктан алып койсом. Чоң рахмат анда. Чоң рахмат.